Ала-тоо 24 каналынын түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк экономикадагы татаал шарттардын илебине карабай, өкмөт экономикалык жагдайды жолго салып, натыйжалуу иштеп келүүдө. Буга жакында эле өкмөт ачыктаган экономикалык көрсөткүчтөр далил десек болот. Биз бүгүнкү программада өлкөнүн экономикалык өсүп өнүгүүсү, келечек пландары, ар тараптуу соода алакалары тууралуу өлкөдө көп жылдар бою каржы министри, экономика министри болуп иштеген, азыркы учурдагы жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен маек курабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Акылбек Үсөнбекович, убакытты таап биздин студиябызга келип маек куруп берип жатканыңызга ыраазычылык билдирем. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, жакында эле кыргыз өкмөтү жанагындай көрсөткүчтөрдү айтты. Айтсаңыз, мына ички дүң продукциянын көлөмүн быйылкы жылы 4,5%-га чейин жогорулатуу максаты коюлууда. Мына ушул амбициялуу көрсөткүчкө жетүү мүмкүнбү? Эми муну амбициялык план деп айтпасак болот. Бул тилекке каршы талкаланып калган экономиканы кайра ордуна коюп, 17-жылдары, 18-жылдары эми өсүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Амбиция деп биз 8-10% айтышыбыз керек да. Илгери мына Кыргызстан согуштан кийин өнүгүп атканда, өнөр жайда 18%-га чейин дүң продукция өсүп турган. Демек биз бул көрсөткүчкө жеңил жол менен эле жетсек болот. Жок, муну жеңил жол менен жетсек болот, бирок биз биринчиден салык төлөгөндү үйрөтүшүбүз керек. Кыргызстандыктардын баарын, анткени ЭАЭС алкагында, анан жаныбызда Кытай, Өзбекстан, Тажикстанда баары салык төлөгөндү үйрөндү. Биздикилер пока салыкты төлөгөндү үйрөнө элекпиз. Эл ишкерлердин көпчүлүгү эл төлөйт баарын, биз баанын ичинде салык бар да. Бирок ошо салыкты казынага чейин жеткизбей коюп атат. Ошондуктан азыркы урматтуу президент Сооронбай Шариповичтин указы боюнча жана цифровизация экономика деп атат, региондорду өнүктүрүү. Ошондо жаңы технологияларды колдонуп, сотка аркылуу төлөп, азыр электрондук акчаларды турмушка ашырып, анан байкалбай эле ар бир сатып алуудан салык түз эле ошол күнү казынага түшүш керек да, бир айдан кийин эмес да. Сезилбей да. Сезилбей эле, билинбей эле ушундай механизмдерди киргизе турган болсок, биз экономикабыз мындан дагы катуу өсөбүз да. Мына ЭАЭС алкагына киргенибиз абдан туура болду. 2015-жылы 1,5 миллиард эле акча келсе, доллар менен. Мына 18-жылы 2,6 миллиард долларга чейин акча келди да. Өкмөт стабилдүү болду. Саясаттагы стабилдүү болгондуктан азыр экономикага өсүп кеткенге шарттар түзүлдү да. Бирок биз баягы сырьёну эле чыгара бербей, картошкабызды сата албай атабыз, трагедия. Элдин баары канчасы ыйлап атышат бүгүнкү күнү. Ошондуктан жакынкы 1 жыл 2 жылдын ичинде картошканы кайра иштете турган заводдор Көлдө, Нарында, түштүктүн бир жеринде бир 2-3 кичинекей завод болсо дагы ошону кайра иштете турган заводдор болуп, айыл чарба продукцияларын биз кайра иштетип, сактап, анан сатканды үйрөнүшүбүз керек да. Мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп быйыл дагы ошол жарыяланды. Айтсаңыз, баарыбыз эле баягы угуп эле жүрөбүз, баягы фермерлерге өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыялар, лизингке, айыл чарба техникалары берилип, ар кандай колдоо көрсөтүлүп келет да. Өкмөт аны менен баягы орто жана бизнести өнүктүрүү аракетин көрүп атат да. Айтсаңыз, мына ушул орто жана бизнес деп эле отурбайбы, ошо ортодон чоңуна өтсөк кандай болот? Жок, абдан туура айтып атасыз. Чоң проекттер ишке кирмейинче болбойт да. Мына ошол эле Кумтөрдө 2000ден 3000ге чейин ар кайсы убактарда кишилер иштеп атышат да. Ушундай чоң компаниялар бизге кошумча нарыкты берет, жумушчу орунду түзөт, салыкты дагы төлөйт да. Ошондо гана экономика астыга жылат да. Майданын иши майда, бүгүн бар, эртең жок да. Мисалы 30 миллион сомго чейинки биздин ишкерлер бар, патент менен азыр 8 миллионго чейин иштеп атат. Орто бизнести биз 30 миллион сомго чейин деп атабыз да. Андан 30 миллион сомдон өтсө чоңураак бизнес деп. Биз ушу обороту 100 миллион, 1 миллиард сомго чейин чыккан компаниялардын баарын бутуна тургузушубуз керек. Кандай компаниялар бар бизде ушундай мүмкүнчүлүгү чоң? Бүгүнкү күнү шарттар түзүлүп атат. Анын үчүн ар бир райондо бир продукция өнүш керек да. Картошканын, мисалы мен Кочкордомун, картошканын бир гана сорту Узбекистан сатып алам деген сортту алып келип биз өндүрүп, анан ошонун баарын жеткизишибиз керек да. Анын үчүн бир 10 000 тоннадан 10 айылга 100 000 тонналык сактай турганды, анан ошо картошканы кайра иштете турган заводдорду алып келе турган маал келди. 500 000 фермер биринде алып келе албайт. Мунун баарын өкмөт эми өзү алып келип,
бирок акционерный общество кылып, государственное частное партнерство деп коюп, ошонун алкагында номер 1 өкмөт өзү болуп астыга алып кетиш керек. Өкмөт өзү чечкен. Мындан тышкары азыр ушу майда бизнести, орто бизнести, чоң бизнеске айлантыш үчүн 20 миллиард сомго жакын акча жетишпей атат да. Бизнес сурап атат акча. Ушундай болсо биз бутубузга туруп кетет элек. Жаңы технология алат элек деп. Бирок бүгүнкү күн акчанын көлөмү Кыргызстанда 127 миллиард сомду түзүп атат. А биздин ички дүң продукциябыз 500 миллиард сомго жакын. Өнүгөбүз десек, бизде 500 миллиард сомго жакын акча экономикабызды айланып туруш керек да. Ушуну мына ушу жылы эгерде өкмөт менен анан улуттук банк чечсе, жок деген 300 миллиард сомго чейин көтөрүлсө, анда чоң бизнестер пайда боло баштайт да. Банктарыбыз дагы майда. 5 миллион долларга чейин гарантия бере алышпайт да. Демек, булардын дагы уставдык капиталын 100 миллион долларга чейин көтөрүп, алар дагы насыя бергенди үйрөнүш керек. Аларга инвестиция керек да. Ошо инвесторлорго шартты түзүү бул өкмөттүн милдети да. Мына ошол Айыл банкка Германиянын Райфайзен банкы канча жылдан бери келем деп атат. Ушу ички өзүбүздүн процедураларды бүтүрө албай, парламентте бир таянакка келе албай, анан ушу өкмөт улам-улам алмашкандыктан эле келбей атышат. Туруктуу болбой. Же болбосо Голландиянын Робобанкы менен Германиянын Райфайзен банкын алып келсек, жаңы технологиялар да келет. Алар өзлөрүнүн акчалары менен да келет. Анан бизди дагы үйрөтөт да. Bir айылда, bir айыл өкмөттө, bir район, bir областта bir продукция чыгарып, ошону экспортко чейин алар алып барганга өзлөрү ыктыяр жана ошого кызыктар да. А биздин банктар залог алып коюп акчасын берип, бирдеме болсо залогун сатып ийебиз деп, ал банк акыркы продукциясын сатканга чейин жанында жүрбөй атат да. Буга чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча өлкөгө кандай гана ири компаниялар келген эмес да. Анын бардыгы биздин чоңдордун коррупциялык ачкөздүгүнөн, алар жакынкы Казакстанга, Өзбекстанга кеткени тууралуу маалыматтар бар да. Айтсаңыз, мына ошолорго жол бербеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Азыр баары ачык айкындык болуш керек да. Мисалы жана Жеруй деген компанияны Кыргызстан өзү иштетсе болмок. Бөлөктөргө каршы жеңичинен кетилип калды 100 тонна алтында. Биздин жергиликтүү бийликтегилер менен да бөлүшүшүбүз керек. Борбордон Бишкектен башкарабыз деген туура эмес экен. Бул ошол эле жергендерин иштеткен боюнча. Мен мыйзамыма өкмөт быйыл дагы жол аракет кылып көрөм. Айыл өкмөткө 10%, районго 10%, областка 10% берип, кирешени дагы ошол жактагы болгон долясын дагы да 70% эле Кыргыз өкмөтүнө Бишкекке берели. Анан аймактар дагы өнүгүп кетет да. Алар дагы совет директоровго кирет. Алар дагы ошо экологияны сактаганга өзлөрү ыңтазар болот да. Бул недропользование боюнча. Ал эми айыл чарба продукциясын болсо, биз ким канчага сатып алат, биринчи ошону чечишибиз керек. Анан сатыла турган продукцияны өстүргөндү үйрөтүшүбүз керек да. Бул эми пландоо система принциптеринде киргизбесек, 500 000 фермер өзү каалаганын жасай берсе, анда өзүнүн курсагын гана тойгуза алат. Экономиканы астыга жылдыра албайт, анан киреше көрө албайт да. Илгеркидей 500 айыл чарба компаниясы пайда болбосо, илгери бизде 500 колхоз совхоз болчу. Ошондой 500дөй чоң айыл чарба компанияларын түзгөнгө өкмөт өзү астыга аракет кылыш керек да. Мына Норвегияда 14 000 фермерди чогултуп, мясокомбинатын Норвегия өкмөтү сатып берет экен да. 14 000 фермер 50-дөн 200-ге чейин уй менен сүт саайт экен, бирок сүттүн кайра иштете турган заводун 5 жылда бир жолу жаңылап турат экен, өкмөт өзү сатып берип турат экен да. Фермер гана пайдасын көрөт экен, ортомчулар көрбөйт экен. Ушул технологияларды алып келиш керек. Мына жакында эле Россия тарап бизге коюлган чектөөнү алып салды. Демек биздин баягы ата мекендик эт өндүрүүчүлөр, эт азыктарын өндүрүүчүлөргө жол ачылды да. Ушул мүмкүнчүлүктү кантип биз болушунча мындай ыкмасын өзгөртүшүбүз керек да. Мына ЭАЭСке эчик ачылганы менен бир машинеде, рефрижератордо бир гана порода койдун, же болбосо бир гана порода уйдун эти болуш керек. А биздин бир айылга киргенде 20 тонналык рефрижератор тонбой калып атты. Ар кайсы мал, ал малыбызда идентификациядан бүтө элек. Мен уже карый турган болуп калдым. 15 жылдан бери койго паспорт берем. Бүгүнкү чейин бере албайбыз да. А биз кагазын көрсөтүшүбүз керек. Мына ошол азыр бир рефрижератор келгенде бир айылдан толуш керек. Бир районго жок деген 10-15 рефрижератор келип, анан алар бир эле келип кетип калбай, 2 айда бирден келип туруш керек да. Мына ушул ыкмаларга өтүшүбүз керек. Алар кээси көнөт, кээси көнбөйт. Бирок биз ошонун баарын мыйзам менен тескеп, көнбөгөнүн көндүрүп, кээде керек болсо планды күчтүү салсак дагы баарын ушундай киреше ала турган тармактарды ордуна коюшубуз керек. Тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем ушундай кызыктуу маегиңиз үчүн. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада тажрыйбалуу экономист, буга чейин каржы жана экономика министри кызматтарын аркалаган азыркы кездеги жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен өлкө экономикасы тууралуу кеп кылдык. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.
болот.